Саламатсыңарбы балдар? 7 класстар үчүн физика предмети боюнча кезектеги телесабагыбызды баштайбыз. Балдар, биз силер менен бүгүнкү өтүлүүчү сабакта дагы көптөгөн нерселер менен таанышабыз. Андыктан ар бириңер дептер, калем саптарыңарды алып, экрандын түбүнө келип, көңүл буруп, жакшылап уккула. Келгиле балдар, жаңы теманы өтөр алдында мурда өтүлгөн тема боюнча кайталоо жүргүзүп алалы. Биз мурунку сабакта нерселердин өз ара аракеттешүүсү, ошондой эле деформация жана күч дегендерди билгенбиз. Анда эмесе нерселердин өз ара аракеттешүүсү мынакей. Бала кайыктан жээкти көздөй секирип жатат. Бул жакта нерселердин бири-бири менен аракет этүүшү көрүп атасыңар. Ал эми шардын дагы бири-бири менен кагылышып, нерселер аракеттенишип жатат. Мынакей. Мурунку сабакта нерселердин формасынын же өлчөмүнүн өзгөрүшү биз деформацияны караганбыз. Мынакей. Бир нерсенин таасири алдында башка бир катуу нерсенин формасынын өзгөрүшү деформация деп аталат экен демек балдар. Деформация латын сөзүнөн которгондо формасынын же өлчөмүнүн өзгөрүшү дегенди түшүндүрөт экенбиз. Аларга күндөлүк турмушубузда пружина, ошондой эле мынакей апельсин же болбосо лимонду кыссак, анын формасы өзүнүн биринчи калыбынан экинчи калыбы болуп өзгөрөт. Ал эми күч дегенди дагы өткөнбүз. Бир нерсенин экинчи нерсеге жасаган аракетин сан жагынан мүнөздөчү физикалык чоңдук күч деп аталат экенин билебиз. Күч F тамгасы менен белгиленет. Жашоо турмушубузда пианиноны же болбосо шкафты биз жылдырсак, буларда дагы күч коротот экенбиз. Демек балдар, мурдакы өтүлгөн тема боюнча кайталоо жүргүзүп алдык. Ал эми бүгүнкү өтө турган темабыз инерция, Ньютондун биринчи закону. Инерция деген. Анда эмесе балдар, бүгүнкү темабыз инерция жана Ньютондун биринчи закону. Балдар, бүгүнкү сабагыбызда инерция деген эмне экенин, кайсыл жакта кездешет экенин жана ошондой эле Ньютондун биринчи закону ким тарабынан ачылган, кандай болуп ачылган, булардын бардыгын биз бүгүнкү сабагыбызда үйрөнөт экенбиз. Балдар, жердин бетинде тынч жаткан нерселер, башка нерселер аракет жасабаса, алар тынч абалында канча убакыт болсо да жата беришет. Башкача айтканда, ага башка нерселер аракет этпесе, ал бир калыпта түз сызыктуу кыймылын уланта берет. Мисал алсак, мынакей, ташты алсак, ташка сырттан күч аракет этмейин, ал бир канча убакыт ордунан козголбой жата берет. Ал эми автобусту алсак, мынакей, автобус түз сызыктуу ылдамдыкта бара жатканда, ага сырттан күч таасир этмейин, ал бир калыпта түз сызыктуу ылдамдыгын сактап кете берет. Ал эми балдар, жер бетинде турган тоолорду, имараттарды адамдар тынч турат деп эсептешкени менен, алар жер менен кошо кыймылда болушат экен. Жер, билесиңер, дайыма кыймылда. Анда эмесе балдар, жантык тегиздик боюнча шарды алалы. Демек, шарды ылдый карай жиберсек же тоголотсок, бул кыймылга келип бир маалда токтоп калат. Биз шарды кыймылсыз деп эсептесек, шар дагы эле бир калыпта түз сызыктуу кыймылын улантат экен. Себеби жер өз огунда айланып жаткандыктан
Биз ошондо жыйынтыкка келеткенбиз. Нерсенин тынч абалын же бир калыпта кыймылын сактоо кубулушу инерция деп аталат экен. Демек, инерция кубулушу күндөлүк турмушта көбүрөөк кездешет экен. Мисалы, биз түшүп жүргөн автобус катуу жолдон келатып, ал аялдамага жеткенде токтоду дейли. Же болбосо автобус жолдо келатып, алдынан бир бала чыкса, ал автобус тормозун тээп токтойт. Демек, автобус токтогондо анын автобустун ичиндеги адамдар кайсыл багытка кыймылдайт? Балдар карагыла ушул жактан. Ичиндеги мынакей автобус аябай катуу келатып, тормозун тепкенде каякты көздөй кыймылдайт. Катуу келип токтогондо, демек балдар, алдыны көздөй умтулат экен ичиндеги автобустун ичиндегилер. Ал эми ордунан туруп эле катуу кыймылга келгенде элдин баары артты көздөй кыймылдайт экен. Мисал алсак, мынакей автобус ордунан туруп эле катуу ылдамдыкта козголсо, анда биз артты көздөй кыймылдайт экенбиз. Демек, инерция кубулушу балдар күндөлүк турмушубузда абдан эле көп кездешет экен. Ушул жактан көңүл бурсак, мынакей эмне себептен автобус тормоз тепкенде өзү токтогондо биз алдыны көздөй кыймылдап атабыз. Ал эми автобустун аялдамадан кайра катуу ылдамдыкта ордунан козголо турган болсо, анда биз кайсы тарапты көздөй умтулабыз? Демек балдар, туура артты көздөй умтулат экенбиз. Демек, автобустун кыймылына карама каршы кыймылдайт экенбиз. Мисал алсаңар, мынакей дагы бир мисал алалы. Маршрутканын ичинде бара жаткан бала отургучтарды кармабастан телефонун ойноп баратат дейли. Бир маалда маршрутка тормозун тээп токтосо, анда бала алдыны көздөй кулайт экен. Кийинки сүрөткө дагы байкасак, мынакей эмне себептен сүрөттүн А'сында артты көздөй, ал эми сүрөттүн Б'сында алдыны көздөй умтулуп атат. Бул учурда дагы жаңы элеке мен айткандай, автобус токтогондо алдыны көздөй умтулган, ал эми автобус катуу ылдамдыкта ордунан козголсо артты көздөй умтулган. Ушул жактан инерция кубулушун байкасаңар болот экен. Ушул эле автобустун ичинде мынакей атасы жана баласы кетип баратат дейли. Атасынын салмагы 80 килограмм, ал эми баласынын салмагы болсо 40 килограмм болсун дейли. Автобус катуу келип токтогондо кимиси көбүрөөк алдыны көздөй умтулат. Албетте балдар, баласы атасына караганда алдыны көздөй умтулат. Себеби эмнеде? Атасынын салмагы чоң, ал эми баласынын салмагы кичине. Демек балдар, бул жерден инерттүүлүк деген түшүнүктү алабыз. Канчалык инерттүүлүгү чоң болсо, ошол тең салмактуулукту көбүрөөк сактайт. Демек балдар, мынакей велосипед менен бара жаткан Асан барып жолдун жээгиндеги тосмого урунду дейли. Велосипеди калып, өзү тосмонун
алдыны көздөй умтулат. Демек Асан велосипед менен тосмодон урунганда Асан алдыны көздөй умтулат экен. Экинчи сүрөттө дагы бала машина менен баратып, тосмону сүзүп, алдыны көздөй кулап түшөт экен. Ушул жактан дагы мынакей инерция кубулушун байкасаңар болот экен. Ал эми инерция кубулушу жашоодо кайсыл жерде кездешет десеңер, силер кадимки эле ат имип жүргөндө байкасаңар болот экен. Атты катуу чаап баратсаңар, силер артты көздөй умтуласыңар. Ал эми ошол эле ат жүгүрүп баратып, алдынан бир нерсе көрүп токтой кала турган болсо, силер алдыны көздөй умтулуп кулап түшөсүңөр. Андан кийинки машинаны көрүп жатасыңар. Машина менен кайрылыштан бурулганда, силер машина оңду көздөй бурулса, ал эми ичиндеги кишилер сол тарапты көздөй умтулат экен. Жана жер титирөөдө дагы инерция кубулушу кездешет экен. Ошондой эле чоң машиналарда дагы мынакей ташты жүктөп кетип бара жаткан болсо, КАМАЗ кандайдыр бир ылдамдык менен баратып, ордунан бир моментте токтой кала турган болсо, ичиндеги жүк инерция кубулушунун негизинде таш алдыны көздөй чыгып кетет экен. Ошондой эле мынакей кир жуучу техникаларда, ошондой эле кир кургата турган мынакей сүрөттө көрүп жатасыңар, техникаларда инерция кубулушунун негизинде кирдин бардыгы кургайт экен. Кир кургатуучу техникаларда дагы инерция кубулушунун негизинде иштейт экен. Жогоруда келтирилген мисалдардан нерсенин тынч туруусу же бир калыпта түз сызыктуу кыймылда болушу сырттан таасир эткен күчкө жараша экендигин көрөбүз. Мындай корутундуну алгач Галилео Галилей, андан кийин Исаак Ньютон тарабынан закон түрүндө белгиленген экен. Ал Ньютондун биринчи закону же инерция деп аталат экен. Эрежеси төмөнкүчө алынат. Нерсе башка нерселер аракет кылбаса, ал тынч абалда же бир калыпта түз сызыктуу кыймылда болот. Мындай жыйынтыкты биздин коомго чейин эле грек ойчулу Аристотель айткан. Бирок жаратылыштын закону катары илимге Ньютон киргизген экен балдар. Ньютондун биринчи закону төмөнкү физикалык түшүнүктөрдүн бири-бири менен болгон байланышын мүнөздөйт экен. Түшүнүктөр анда эмесе нерселердин өз ара аракеттешүүсү, тынч туруу, бир калыпта түз сызыктуу кыймыл, күчтүн аракети. Эгерде нерсеге башка нерселер аракет этпесе, же аракет эткен күчтөр өз ара тең салмакта болушса, нерсе өзүнүн тынч абалын же түз сызыктуу бир калыпта кыймыл абалын сактайт экен балдар. Ушул өтүлгөн тема боюнча суроолорду карасак, төмөнкү учурлардын кайсынысында инерция кубулушу байкалат. Биринчисинде ташты чуңкурга ташташты. Экинчисин карасак, килемден чаңды күйүп чыгарышты. Үчүнчүсү сууга жыгачты агызышты. Төртүнчүсү топту тосуп алышты. Демек балдар, инерция кубулушу кайсы жерде байкалат экен? Бардыгыбыз ойлонуп көрдүк, Демек балдар, инерция кубулушун килемден чаңды күйүп чыгарып жатканда ушул жактан байкай алат экенсиңер. Кийинки сурообуз: нерсенин тынч туруусу эмнеге көз каранды?
Birincisi salmağına, ikincisi uақытқа, üçüncüsü ылдамдығына. Ал эми төртүнчүсү нерсеге башка нерсе аракет кылбаса. Демек балдар, нерсенин тынчтыруусу эмнеге көз каранды? Албетте балдар, силер ойлогондой, нерсенин тынчтыруусу нерсеге башка нерсе аракет кылбаса, нерсе тынчтыра берет экен. Кийинки сурообуз инерция деген эмне? Инерция деген эмне экенин балдар билебизсе, биринчиси нерсенин тынч абалын же бир калыпта түз сызыктуу кыймылын сактоо болушу дейт. Экинчиси канчалык инерттүүлүгү чоң болсо дейт. Үчүнчүсү бир калыптагы түз сызыктуу кыймыл. Төртүнчүсү нерсеге башка нерсе тарабынан аракет кылса дейт. Демек балдар, силер ойлогондой, нерсенин тынч абалын же бир калыптагы түз сызыктуу кыймылын сактоо болушу инерция деп аталат экен. Кийинки сурообуз балдар, анда инерттүүлүк эмнеге көз каранды дейт. Биз темабызда өтүп атканда ата баланы караганбыз, ошол жакта инерттүүлүк эмнеге көз каранды эле? Биринчиси нерсенин тынч абалын же бир калыптагы түз сызыктуу кыймылына дейт. Экинчиси салмакка, үчүнчүсү бир калыптагы түз сызыктуу кыймыл. Төртүнчүсү нерсеге башка нерсе тарабынан аракет кылса. Демек балдар, инерттүүлүк эмнеге көз каранды? Албетте балдар, силер ойлогондой салмакка. Салмагы канчалык көп болсо, анын инерттүүлүгү ошончолук көбүрөөк болот. Кийинки сурообуз, инерцияны биринчи болуп жаратылыштын закону катары илимге ким тарабынан киргизген? Биринчиси Исаак Ньютон, экинчиси Галилео Галилей, үчүнчүсү Аристотель, төртүнчүсү Альберт Эйнштейн. Демек балдар, биз темабызда карап билебиз. Ким эле? Молодец балдар, Исаак Ньютон. Кийинки сурообуз, сүрөттө көрүп жаткан бул кайсы окумуштуу дейт. Кайсы окумуштуу эле балдар? Биринчиси Исаак Ньютон, экинчиси Галилео Галилей, үчүнчүсү Аристотель, төртүнчүсү Альберт Эйнштейн. Албетте балдар, силер ойлогондой Исаак Ньютон. Демек балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктасак, инерция деген эмне экенин, жашоо турмушубузда кайсы жерде кездешерин биле алдык. Ал эми инерттүүлүк деген эмне экенин, инерттүүлүк салмакка көз каранды экенин, канчалык нерсенин салмагы көп болсо, анын инерттүүлүгү ошончолук жогору болорун биле алдык. Ньютондун биринчи законун карасак, Ньютон закон түрүндө киргизген экен. Ошондой эле ал Ньютондун биринчи закону нерсеге башка нерсе аракет этмейин, ал тынч абалында тура берет деген жыйынтык алыптыр. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызда инерттүүлүк Ньютондун биринчи закону эмне экенин биле алдык. Анда эмесе үйгө тапшырма, ушул кубулуштарды мисал келтирип, жана дептериңерге жазып алгыла. Кийинки сабакка чейин сак саламатта калгыла.